Садыр Жапаров менен Камчыбек Кыдышаевдин Жапаров Ташиевке, эгерде сен президент болсоң, элди кысып кыйнап, кандайдыр бир ызычуу болуп кетиши күтүлбөйт. элдин арасында аны колдогон калың катмар бар. Ой пикирлерге кабылдыңыз, сөздөргө кабылдыңыз. Демек тартылып калган, мага кыйын болду. Сизге ушул нерсе керек беле? Манасты кыргыз аткарса, бул кыргыздын киносу болот, дүйнөгө чыга албайт. Күтүүсүз конфликттерине 1,5 жылда төңкөрүшкө алып барасың. негативдүү, терс ой пикирлерге кабылдыңыз. Спектакль видео болуп, кино сыяктуу турат, демек тартылып калган. Саламатсыздарбы, урматтуу менин көрөрмандарым. Сиздер менен студияда Шархан Айдарова. Бүгүн бизде конокто белгилүү жазуучу, продюсер, сценарист Төлөбеков Өмүрзак Жолдошевич болмокчу. Өмүрзак Жолдошевич Кыргыз улуттук университетинин бүтүрүүчүсү, Москвадагы Горький атындагы жогорку адабий окуу жайынын угуучусу, бир канча китептердин автору, Президент жана бомж 1, 2, 3 фильминин продюсери, сценаристи, Любовь Москвы, Москва сүйүүсү, Миллионердин сүйүүсү, Сүйүү жана байлык, Манастын уулу Семеттей аттуу резонанс жараткан фильмдердин автору. Жана ошондой эле бир канча документалдуу фильмдердин автору, Дүйнөлүк Назарбаев, Президент Садыр Жапаров, Кыргыз төңкөрүшү, Дүйнөлүк лидер Эрдоган, Владимир Путин жана дагы бир топ адабий китептердин автору. Саламатсызбы, Өмүрзак мырза, сиз чет өлкөдө жүрөсүз, Орусияда, Туркия мамлекетинде, Европада, Америкада. Сырткы көз караш менен караганда, биздеги азыркы мамлекетте жүргүзүлүп жаткан саясат, маалыматтарга көз карашыңыз кандай баа бере аласыз? Саламатчылык. Ооба, сиз айткандай мен 3 жылдан бери адегенде Манастын уулу Семетейди коюп, андан кийин Манас эпос боюнча сценарий даярдап, аны англис, орус, Кытай, түрк тилдеринде, Америкада, Голливудта, Туркияда, Кытайда, Москвада болуп, ушул көп өлкөлөрдүн продюсерлери менен, режиссерлор менен аңгемелешип, талкуулап, ошол эле мезгилде Семетей жана Манастан тышкары алар менен иштешип, башка дагы көркөм фильмдерди, документалдуу фильмдерди даярдап, мына 3 жылга жакын мезгилден бери чет өлкөлөрдө жүрүп атам. Мен ал жерде чет өлкөлөрдө жаран эле киночулар эмес, маданий коомдук ишмерлер менен, саясатчылар менен, алтыюл атайын кызматтын өкүлдөрү менен да сүйлөшүүгө туура келип атты. Ооба, Кыргызстанга аябай көз салып турабыз. Кайсы өлкөдө болсун, ошол өлкөнүн өкүлдөрү жана биздин Кыргызстандын четте жүргөн белгилүү ишмерлер менен пикирлешип, Кыргызстанга терең көз салып турабыз. Акыркы жылдардагы саясий, экономикалык, социалдык чоң өзгөрүүлөрдү угуп атышат. Мына акыркы кезде, мына кийинки 5 жылда биздин бюджет, ВВП мурда болуп көрбөгөндөй эселеп өскөндүгү, уюшкан кылмыштуулук менен, коррупция менен жүрүп аткан катуу күрөштөргө чет өлкөдө биздин жарандар жана чет өлкөлүк эксперттер кол чабып, кубаттап турушат. Анан эми акыркы кезде кийинки бир жарым айдан ашык убакыттан бери өтө бир катуу жаңылык болуп кетти. 5 жылдан бери эки дос деп аталган президент менен өкмөт башчынын орун басары, улуттук коопсуздук кызматтын башчысы Ташиев менен конфликт чыгып, Ташиев жумуштан алынып, ал кишинин бүт жакындары жана биргиштегендеринин чоң коррупциялык булуктары чыгып, бул өтө резонанс туудуруп турат. Мунун бардыгын чет өлкөлүктөр жакшы баалап атат. Анткени президент эң жакын досундагы аябай ашкерелеп аткандыгы, кылган кылмыштары үчүн оң баа берип атышат. Эми айтып атышты, Ташиев чоң иш кылып атты. Коррупция менен күрөшүүдө, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүдө. Бирок мындай жагы бар да, юридикалык жакта. Мына жакындары, Ташиевдин бир туугандары, баласы, жакын туугандары, биргиштегендери, алтыюл Еду деп Бишкек шаардык ЭКМБнын башчысы чоң кылмыштар менен
коррупция менен кармалып атса, аны кантип билбейт Ташиев. Айтып атышат, жакындан бары далилденет деп. Эгер далилденсе, бул кылмыш болуп эсептелет. Кылмыш кылгандан кийин баатыр болсо дагы ал жокко чыгарылат. Анан азыр биз көз салып турабыз, анан интернетте карап турсак, бирөө айтат Ташиевти эртең кайра келет ордуна, президент болот дейт. Бирөө айтат камалат дейт. Анан кийин ар ким ар кандай токуп атат. Мен таң калып атканым бир нерсени мындай айтылбай атат да. Мисалы биз Америкада мындай тамаша чынга салып айтып коебуз. Кыргызстандын жаңылыгын Кыргызстандан айтып калышат, америкалыктардан угабыз деп. Анын себеби азыр Америкада мурдагы көп күчтүү саясатчылар, бизнесмендер жүрөт. Алардын Кыргызстанда чоң байланыштары бар. Экинчиден, Кыргызстанда чоң саясатта, чоң бизнесте жүргөндөр запасной аэродром деп Америкага виза алышып, эртең качып барабыз деген ойдо алар менен жакшы мамиледе айтып турушат. Буга чейин чочуп турушчу. Телефондон бизди тыңшайт деп. Муну Ташиев жумуштан кеткенден кийин эркин сүйлөшүп калышты. Кыргызстанга сүйлөшүп атабыз. Кыргызстанда да айтып атышат. Таза абадан дем алып калдык, мурдагыдай кысылбай калдык. Деп анан кийин Америкадагы маалымат боюнча каяктан чыккан экөөнүн мындай тиреши ооба. Адам болгондон кийин үй бүлөдө деле ата менен баланын ортосунда дагы пикир келишпестик болот, талкуулар болот, талаштар болот. Жапаров менен Ташиевдин ошондой талаштар болуп келгенин угуп келгенбиз. Анан бул жолку да бизге жеткен маалымат боюнча конфликт күчөп келип, эң этегинде ушу декабрдын башында парламент шайлоонун жыйынтыгы менен Ташиевди айтып жүрүштү. Туура коррупционерлерди жоготуп атат, бирок эмнеге Бакыт Сыдыков менен Нурлан Сулаймановду калкалап, жанына алып жүрөт, алар менен компаньон болуп, партнер болуп, өнөктөш болуп деп атышты да. Анан ошо парламент шайлоонун жыйынтыгында Бакыт Сыдыковду парламенттик шайлоодон алгандан кийин Ташиев президентке нааразы болуп, экөө катуу кермур айтышып, ошонун айынан президент дооматтарын айтып, Ташиевдин бир топ иштеги ийгиликтери менен катар, мисалы үчүн парламентте депутаттарды, аттуу баштоо депутаттарды колуң сындырам, күлүң көккө сапырам деп парламентке баткен когалаңында автоматты алып кирип депутаттарга бар согуш кыла барып деп. Анан болбосо жана аттуу баштоо эле кызматкерлердин кол телефонун алып ыргытып, анан эң башкысы мисалы үчүн өзү сот болуп, өзү прокурор болуп, жыйындарда мамлекеттик кызматкерлерди шатырата камап аткандыгы. Ага бир жагынан бир топ элдер ыраазы болуп атты, коррупционерлерди жазалаш керек деп. Бирок мыйзам бар да. Экинчиден өтө эле катуу болуп кеткени, ушундай анан кийин жанагы коррупциялык элементтер уже ошондо жаңы башталып, мисалы жана айтып атпайбы президент, сен Бакыт Сыдыковго окшогон коррупционерлер менен ошолорду коргоп атасың деп ушундай нааразылыктарды айтып келип, конфликт катуулап, анан сөз немеге жетет, буга чейин элдин баары айтып жүрдү. Эки дос баягы Путин менен Медведевке окшоп, бийликке кезектешип бийлейт дегенге ошондо Жапаров айтыптыр дейт. Сенин мындай окуялардан кийин сен Кыргызстанды чет өлкөгө, дүйнөдөгү мындай акыл эстүү, интеллектуалдуу катмарга жаман көрсөтүп атасың. Эгер сен президент болсоң, элди кыйнап, кызып, камап, бизнесмендерди коркутуп, анста качып жүрөт көп бизнесмендер чет өлкөдө. Сенин катуу бийлигиңен улам, кысымыңан улам. Анда сен сооронбай 3 жыл турса бийликте, 1,5 жылга жетпей Кыргызстанда элди кыйнап, кыргыз эл анын баарына чыдай албайт. 1,5 жылдан кийин көңтөрүлүш кылып, төңкөрүш кылып, сени да камап, сен алып келген мени да камайт. Ошон үчүн мен сени ойлондум. Менден кийин сен президент болууга ылайыксызсың дегенден кийин арине биринчи ойлосо керек, эми ушундай катуу уруш талаштар болот деп. Анан бир топ убакыт өтүп, жаңы жылдан кийинби, болжол анан кийин кайрада маселе козгоп айтат экен президентке, ошо Бакыт Сыдыков мейлем депутат болбой калды, бир чоң кызматка, министрби, аэропортко директор бул сыяктуу бир кызматка койсок дегенде баягы конфликт кайрадан кайталанат да. Ошондон кийин анан кийин Камчыкенин командасы андай болсо бизге бийлик жок экен. Анда бийликти биз күч менен алышыбыз керек деп жанагы досрочный мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрөлү, бийлик колдо турганда президент талапкерлигин койгондон кийин кызматты өткөрөт, парламентте болсо биздин киши отурат, Шакиев, анда импичмент кылабызбы, же ушул бийлик менен барсак биз жеңип алабыз дегендей оюндар жүргөндөн кийин президент чечкиндүүлүк кылып, эч ким күткөн эмес, мындай каардуу, авторитеттүү досу Ташиевди мынтип жумуштан алып, жалаңган өзүн алып койбой, ККМБдагы бардык орун басарларын, башкы
ал түгіл региондордогу дагы жетекчилерди кызматтан алып, ал түгіл спикерди, вице-премьерлерди, 4-5 министрлерди, замминистрлерди, чоң кызматтагы ага байланышкан кишилердин бардыгын, мисалы Ош Жалал-Абадтын мэрлерин баш кылып, кызматтан алып, барын тазалап, мындай катуу өзгөрүүгө баргандыгы бул Жапаровдун чечкиндүүлүгү. Мындан кийин азыр абдан өзгөрүп калды ситуация. Бул дагы бир жолу чечкиндүүлүктү көрсөттү бу жерде өз убагында Жапаров. Садыр Жапаров жана Камчыбек Кыдыршаевдин саясий тандеми бизге ушунчалык идеалдуу бийлик, идеалдуу өнүгүүгө бара жаткандай, жана жүрөктө кандайдыр бир тынчтыктын белгиси катары көпчүлүк кабыл алып баштаган. Акыркы болуп аткан маалыматтарга байланыштуу көпчүлүктүн жүрөгү ооруду болуп өткөн окуяларга сиз сырттан караган эксперт катары кийинки саясий тактика дейбизби, саясий оюн дейбизби, мындан аркы жолу кандай болушу мүмкүн? Кыдыршаев кайра кайрылып келеби, келбейби? Садыр Жапаров кандай шагтарга барышы мүмкүн? Ошол жөнүндө айтып кете аласызбы? Ооба, 5 жыл ичинде Ташиев Кыргызстанда көп жумуштарды жазады. Ел ичинде аброй абдан жогору болду. Ногу биринчи жолу Ташиевди жумуштан алган кезде чындап акыбал кыйын болуп турду. Анткени Ташиевди колдогон чоң катмар бар болчу. Ошолор каршы чыгып, ар кандай чаң тополоң болуп кетеби деген кооптонуу болуп турду. Бирок андан бери бир топ мезгил өтүп, бир топ күн өтүп, Ташиевдин жана анын командасынын, жакындарынын коррупциялык чоң айыптары ашкереленгенден кийин баягы Ташиевке болгон калың катмардын сүйүүсү басаңдап, менимче астыда андай чаң тополоң күтүлбөйт, баары эле тынч болот. Кудай буйруса азыркы бийликтин Жапаровдун саясаты туура жолдо. Биз сүйлөшүп атабыз күнүгө Кыргызстан менен, четтеги эксперттер менен. Менимче астыда эч кандай чаң тополоң күтүлбөйт. Эми шайлоого 10 ай мезгил калды, президенттик шайлоого. Ал эми гонка андан 2-3 ай мурда башталса, бир жарым жылдан өтүп президенттик шайлоо болгону жатат. Менимче эч кандай бир чаң тополоң, революция деген күтүлбөйт. Өмүрзак ага, сиз мындан бир канча жыл мурун Манастын уулу Семетей фильм тарткансыз. Ошол убакта бир топ өлкөдө резонанс болгон, колдогондор да болгон, бирок көбүнчө терс комментарийлерди калтырып, жана каршы чыккандар да көп болгон. Сиз ошого карабай, ошол фильмди тарткансыз. Фильмди сындап, спектакль болуп калыптыр деп чыккандар да болгон. Ошондон кийин ал фильмди көрсөтүүдөн сиз убактылуу баш тарткансыз. Азыркы абалы кандай ал фильмден? Жана дагы Манас тууралуу. Манасты мен Кыргызстанда Манас фильм тартам деп айткансыз. Манас негизи оор тема. Кыргыздын руханий байлыгы, дүйнө таанымы, ыйык мурасы катары билебиз. Эгер ошол Манас фильми жетиштүү деңгээлде тартылбай калса, фильмдин деңгээлин түшүрүп, руханий байлыктын деңгээлин түшүрүп, наркын түшүрүп коюу коркунучу бар. Сиз ошого карабай, мен бул фильмди Голливудтан тартып чыгарам деп айткан сөзүңүз бар эле. Азыркы учурда Манастын уулу Семетей фильминин жана Манас фильм келечеги кандай өйдөсүз? Биз 21-22 Манастын уулу Семетей көркөм фильм тарттык. Сындар көп болду. Арине колдоолор да болду. Сын негизинен эки мындай кардиналдуу сын болду да. Бирөөсү айтып атты, Манастын Семетейди кино кылбаш керек, бул улуу ыйык тема деп. Анан мен жооп берип аттым. Көп жылдан бери, 80-жылдардан бери эле Манастын уулу Семетей, Айкөл Манас Кыргыз драма театрында, Ош театрында жана Өзбекстанда, Кытайда спектакльдер коюлуп келди. Опера, балетте коюлуп келди. Ошолор кийин мунагу интернет чыккандан кийин видео болуп, кино сыяктуу эле турат. Тартпаш керек деген нерсе уже кеч, ал өтүп кетти. Ал тартылды. А биз болгону ошо спектакль баягы мүмкүнчүлүгү чектелүү да, бир сахнанын ичинде. Биз талаага алып чыгып, жүздөгөн боз үйлөрдү тигип, миңдеген адамдар ошо эски замандын кийимдерин кийинтип, миңдеген атчандарды согуштуруп, спектакльди
экрандаштырдык. Ошо талкуу болуп аткан кезде мага Эрис Абжапаров жолугуп бир жакшы сөз айтты. Сиз кыска эле мен спектакльди экрандаштырдым десеңиз кутулмаксыз, бале дооматтардан деп атпайбы. Анан мен кийинки 3 жылдан бери ошо Америкага барып, чет өлкөгө барып, анан ошо былтыр Америкада жүрүп, анан Лос-Анджелесте, Голливудта. Анан ошо Эрис Абжапаровдун интервьюсун угуп калдым да. Ал айтыптыр, мен Саякбай менен Сагынбайды кино кылганда кыргыз эли дөңгүрөп келип көрөбү десем, эл келбей коюп банкрот болдук деп. Мен интернеттен карасам, Саякбайдын турганына 3 жылдан ашыптыр интернетте. Бир 30-40 миң эле киши көрүптүр. Анын жанында бир майда чүйдө бир теманы коскогон кинолор турат, алар 6 миллион, 8 миллион просмотр болуп турат. Анан ойлодум, биздин Семетей деле ушундай немеге туш келди. Анан көптөр мага айтып атты да, эртең Манасты тартсаңыз деле ушундай болот. Анан көрө бир коммерциялык фильмдерди тартпайсызбы деп. Мен жана айтып өткөндөй, биз кийинки кезде Манас менен Семетейден тышкары башка дагы коммерциялык, көркөм жана документалдуу фильмдердин үстүндө аракет кылып атабыз. Ал эми Манас боюнча мен Семетейди тартып Турцияда көрсөткөндө башка өлкөгө барганда мен абдан ыраазы болдум. Түрк туугандар абдан жакшы кабыл алып, Анкарада болду бет ачары. Ошондо президент Эрдогандын башкы кеңешчиси Ялчын Топчу, мурдагы маданият министри келип катышты. Маданият министрлигинин өкүлдөрү, телеканал Тайыр Табастын башкы директори, Алтыгүл Netflix'тен ошо Турциядагы бөлүмүнүн өкүлдөрү келип катышып, чоң талкуу болду. Анан кийин талкуудан кийин мен менен сүйлөшүп, Турциядан бир чоң компания айтты, Манасты тартуу план барбы деп. Турцияда 93-жылы Маданият министрлигинин каржылоосу менен 55 мүнөттүк Манас дастаны деген анимациялык документалдуу мультипликациялык фильм тартылган. Ооба дедим, биз тартсак болот, каражат жагынан мүмкүнчүлүк болсо деп. Аналар айтты, биз каражатты көтөрөлү, бирге тартпайлыбы деп. Агынча Султан Раев, Түрксойдун башкы директори, интернеттен жазып калды. 2009-жылы мен маданият министри кезде Болот Шамшиев экөөбүздү Голливудка чакырып, Голливуддун вице-президенти Сэндворт Панич силерди Манаска кызыгып жүрөбүз деген, ошол бойдон сөз токтоп калган деп. Анан мен интернеттен карасам, Сэндворт Панич азыр Голливуддагы Sony деген эң чоң компаниянын президенти экен. Мен анан кийин Манастын сценарийин бир топ жыл изилдеп жүрүп, Семетейден кийин Манастын сценарийин жазгам. Мен жазуучу, сценарист жана продюсер катарында Манас эпосунун Саякбай, Сагынбай манасчылардын варианттарынын жана 1986-жылы Чыңгыз Айтматов Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы болуп турганда Айтматовдун тапшырмасы менен Ашым Жакыпбеков, Кеңеш Жусупов жазышкан романдардын негизинде 53-жылы чыккан Токонбаев, Сыдыкбеков, Баяленов, Жан Төшүптөр редакторлук кылган академиялык варианттын негизинде эпостон чыкпай сценарий жазып Голливудка сунуштап, жана айтып өткөндөй 2 жылдан бери талкуулар болду. Анан Кыргызстандан ар кандай дооматтар болуп атты. Мен четте жүрсөм да кээде окуп калып аттым. Эми майда чүйдө талкууларга көңүл деле бурбайм, мага убакыт деле жок. Өзү эчтеме кылбай, кинодон түшүнүгү жоктордун айтканын гана жооп бергенге убакыт да жок, кереги да жок. Бирок бир 2-3 мындай орчундуу суроолор болуп атты да, минтип атышты. Манас эмнеге Бред Питт же Момова аткарат деп. Биз эми мындай сунуш кылганбыз да. Биз талкуулап Манас атанын ролуна Момова, Аквамарин деген белгилүү кинондогу белгилүү актер, дүйнөлүк мегазвезда. Ал эми Бакай атанын ролуна Бред Питт, Манас атабыздын атасы Жакыптын ролуна Шварценеггер катышса деп ойлогонбуз. Талкуулап өзүбүзчө. Анан ошолорду эмнеге кыргыздар аткарбайт деди да. Кыргыздар аткарса, ал кыргыздын киносу болот, ал дүйнөгө чыкпайт. Дүйнөлүк мегазвездалар катышып, Голливуддук чоң компания фильмдин ээси болсо, ал дүйнөгө тарайт да. Биз ошон үчүн айтып аттым. Мисалы Чыңгыз хандын 16 варианты тартылган 5 өлкөдө. Анызгандай буйруса Манас бир топ өлкөдө тартылат. Мен жана айтып өткөндөй, Манасты тартпаш керек дегенге айттым. Ал мурда тартылып калган буга чейин. Ал эми бул болсо Голливуддук версия. Анан дагы жакында да ошо козгоп неме кылышыптыр. Мага бирөөлөр салып ушинтип атат деди. Ошо Манас деген улуу тема, ага катылбаш керек. Катылган кишилер
Жомарт Бөкенбаевка окшоп набутта болуп кеткен деп. Эми мунун баардыгы жомок да. Ушу мен кинону жаңы баштарда мен балам, жалгыз эркек балам бар, киного катышып жүрөт, аны айтып атпаймынбы? Балам чоң темага кирип атабыз. Ички тышкы душмандар чоң. Даже мындай Жомарт Бөкенбаевка окшоп өлүп да каласың дегендер болуп атат. Каргачылар да чыгып атат. Десем балам азыр 30га чыкты. Ал динге, ислам динине берилген. Ал айтып атпайбы, ата, бул ширик да деп. Ана мен айттым, Манас бабабызды Кудай сүйгөн үчүн дүйнөлүк, дүйнөдө теңдес чыгарма болгон. Ал Уда каласа мен болсом да, башка болсо дагы кино болуп чыгат качандыр бир. Ал эми мен рас бул ишке узангандан кийин Кудай жамандыгын алыс кылсын, орусча айтканда на то пошло, мен өмүрдү арнашка даярмын бул долбоорго дегем. Өмүрзак ага, негизи эле сизге ушул нерсе керекпи? Себеби бул Манасты фильм кылып тартам дегениңизден бери, Манастын уулу Семетей фильм тарткандан бери канчалаган негатив сөздөрдү угуп, ден соолугуңузга, жашооңузга терс таасирин тийгизген жаман сөздөрдү угуп, элдин агымына каршы жүрүп жатканыңыз негизи ушул сизге керекпи? Анан дагы Садыр Жапаров дагы каршы турат бул фильмдин тартылышына деп укканбыз. Канчалык чындыгы бар? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Ооба, Манастын уулу Семетей ушу тарта баштагандан тартып, бир топ тескери пикирлер болуп атты. Бирок сиз айткандай, элдин көпчүлүгү каршы эмес. Элдин көпчүлүгү кино менен иши жок. Айтып атты, тартылсын, тартылса көрөлү деп. Анан ошол элдин аразынан, мисалы манастыктарды жактырган жок. Кийин белгилүү таланттуу режиссер Бирназаров айтып атпайбы, Төлөбеков Манасты Семетейди кино кылып тартуу менен улуу манасчылык өнөрдү көмгөн жатат деп. Жок, манасчылык өнөр көмүлбөйт, кайра күчөйт. Анысы кандай манасчылар каршы чыкты. Анан эл ичинен жанагындай сөздөр болду. Аз каражат менен кинону Манасты бузуп албайбызбы деген. Бу жерде мындай болду. Семетейде биз Семетей аркылуу дүйнөгө Манас тууралуу дүйнөлүк баягы киночуларды козгодук. Жана айтпадымбы? Турция давай келгиле Манас тарталы деди. Голливудка алып бардык. Мына Манастын уулу Семетей аркылуу кыргыз эли, жери, кийим буюму ушул деп. Бул заявка болду Манаска. Анан Америкадан айтышты. Анда Семетейди кое туруңуз. Манасты тарталы дагы, андан кийин Манас 2 деп Семетей тарталы, Манас 3 деп Сейтек тарталы деп. Ошол ой менен да Семетей жана бир сиз айтып өткөндөй көрсөтүүдөн баш тартылган жок, ошодон токтоп турду. Андан кийин мен чет өлкөдө жүрүп, каражат мурда чектелүү болсо, кийин анан биз Манастын уулу Семетейди бир топ жерин кыскартып, жаңы эпизоддорду кошуп, спецэффекттерди жасатып, искусственный интеллект менен оңдоп, дагы оңдоп атабыз. Жакында буйруза чет өлкөлүк интернет каналдарга чыгат, анан Кыргызстанга да чыгарабыз. Семетей жок болуп калган жок. Ал эми жана айтып атканыңардай, президент каршы болгон жок. Президент башында Садыр Нуркожоевич рахмат, Семетейди колдоп, бизнесмендерге айтып, жардам берген. Анан а кишиге айтты да, мына бир топ жыл өттү, Семетей чыккан жок, сизге акча бердиңиз эле, Манас деп жомокту айтып атат, каяктагы Төлөбеков деп ошондой сөздөр жетти. Анан а кишиге айтышты, Манас деген чоң чыгарма, ошону Төлөбеков тарта алмак беле деп. Анан мен айтып аттым, мен тартпайм. Мен кыргыздын жазуучусу катары, сценарист катары Манас улуу чыгармабызды сценарий кылып сунуш кылдым. Америкага, Турцияга, Кытайга келгиле дүйнөдөгү улуу чыгарманы. Анткени кино пайда болгонуна 100 жыл болду. Китеп пайда болгонуна 200 жыл болду. Ал эми миңдеген жыл адамзат ооздеги чыгарма менен рухий азыктанган. Кыргыздын Манасы дүйнөдө 1-чи орунда. 2-чи орундагы Индиан Махабхаратасы Манас чыгармабыздан 5 эсе кичине. Ал эми 3-чү орундагы Одиссей менен Илиада гректердин 10 чакты эсе кичинекей. Демек, таң калды дүйнөдө. Бул жалаң кыргыздын эмес, дүйнөлүк адамзаттын улуу мурасы. Ошону чыгарма кылабыз деп умтулдук. Ооба, жана сиз айткандай, мага кыйынчылыктар болду. Ушу Семетей чыккандан кийин, Манас тартам дегенден кийин, анча-мынча тескери күчтөр, кыргыздын ичиндеги кыргыз эмес күчтөр каргап шилеп, мен да адаммын, мындай оор тийип атты. Ал түгүл нервтенип, мына жерде бир жара бар эле, ырбап кетти дагы, ооруп, сыздап, докторго барсам рак дешти. А мен айттым, канча айлык өмүрүм калды. Деп анан агынча мен 60-тан ашып калган кишимин, пайгамбар жашына келип, өлүмдөн деле корккон жокмун. Анан кыздарыма салдым эле, эми
десем анан кыздарым интернеттен карап айтты. Булар айткан диагноз бул Европада, Америкада рак дегенге кирбейт экен. Биздин эсеңгиде гана рак деп калыптыр. Бул дарылооско боло турган излечимий оору экен. Кудайга шүгүр, жакшы болуп кетти. Ошо нервтен козголду да. Ооба кыйынчылык болду. 3 жыл мына чет өлкөлөрдө жүрөм. Америкага 7 жолу учтум. Ар жолкуда 1 айдан жүрөм. Жаңы Нью-Йоркко барып түшкөндө $220 гостиницага жатып аттым. $180 Лос-Анджелесте жатып аттым. Кийин кыргыз балдар жардам берип атышты. Бирок 3 жылдын 2,5 жылы жалаң гостиницаларда жашап аттым. Канча каражат кетти. Тияк учуп, бияк учуп, ар кимдерге жолугуп, чыгармаларды котортуп, карызга батып, кыйналып турган кез болду. Кээде айтып калат, абдан арыктап кетипсиң го деп айтам. Чыңгыз Айтматов айткан, жаңы чыгарма жазыш өлүп тирилгенге бар деп. Мен айтам, бул чоң нерсеге умтулуп алып, кыйынчылык болду. Мен бала кезимде айтчумун. Чоң нерсеге, чоң бакытка жетиш оңой болсо, элдин баары бактылуу болуп алмак. Кыйынчылык менен бүт күчтү жумшап, ошого жетишет экен. Жанагы айтылат эмес бырларда. Кыргызды дүйнөгө чыгарыш үчүн далай кыргыздын жигиттерин чашы карат деп. Чашы да карат, арыктайт дагы, кыйналат дагы, карызга да батат дагы. Бирок ошентип, Кудай кааласа жетебиз деп ойлойм. Кудай колдогон үчүн мен бул чыгармага умтулуп атам. Кино, искусство, соц тармактар азыркы мезгилдин эң күчтүү идеологиялык курал болуп эсептелинет. Сиз тарткан фильмдердин дээрлик бардыгы саясат тууралуу. Сиз ошол саясат тууралуу тарткан фильмдериңиз менен эмне максатты көзөйсүз? Же болбосо мүмкүн өзүңүздү саясаттан көргөндүрсүз, же мүмкүн бирөөлөрдүн заказын аткарасызбы? Мен 2012 жылы биринчи жолу президент болушту чыгарганда, сценарист жана продюсер катары Кыргызстандан Оскар комитети Оскарга көрсөтүштү. Комитеттин жетекчиси раматылык таланттуу жазуучу, сценарист Марбажиев эле. Ошол киши кинону көрүп, анан ошо комитеттен көрсөтүп, анан ошондо айткан: "Өмүрзак, сен Кыргызстанга, кыргыз киносуна жаңы багытты, саясий багытты киргиздиң" деп. Мен эми саясий кино тарткан себебим, мен көп жыл райондук, областтык гезиттерде иштедим. Анан 86 жылдан баштап Ленинчил жаш Советтик Кыргызстан гезиттерде иштеп, анан мына демократия келгенде Ак Бата, Кыргызстан, Ак Жол гезит журналдарда башкы редактор болуп, саясатчылардын арасында жүрдүм. Саясатчылардын арасында жүрүп, Мисир Ашыркулов Кыргызстанда администрацияны башкарган киши, КГБнын председатели болгон, Москвада эл аралык атайын кызматтарды иштеген киши. Анан мен жакшы мамиледебиз азыр дагы. Анан сурагам да, сиздер ак үйдө жүрдүңүздөр, ошо ак үйдө Кудай деп, чындык деп сөздөр болобу? Болбосо бүт эле президент баш болуп акча кылып атат, коррупция кылып атат десем, ошо киши айтты эле: ак үйдө андай пикир жашабайт деп. Анан мен 13 жылы Садыр Жапаров президент болуш экини көрүп, түрмөдөн жаңы чыккан, айтып калды: "Сиздин мына кинодо президент болуш экиде президенттикке талапкер, мен жебейм жана жедирбейм, Кыргызстанды көтөрөм деп атат. Ушул идея мага жакты. Мен сизге Кудай астында убада берем, сизге жана элге. Мен таз иштеп Кыргызстанды көтөрөм" дегенде мен Садыр Жапаровду ошондон баштап колдодум. Мына силер ошо кезде Москвада элеңер. Анда Москвада Темир Асанбеков катуу айтылып турган, мен айткам: "Кыргызстанда Темир Асанбеков саясий салмагы жок. Садыр Жапаровдун агестан салмаган чөз элек болчу. Бирок мына ушул жигиттен чыгыш керек" деп айткан. Бул 13 жыл болчу. Мына буйруп кийин Садыр Жапаров болду. Анан мен жанагы сурооңорго жооп берейин, мен саясий кызматка умтуламбы деп. Эми ошол кезде мисалы Садыр Жапаров мени сатып алган эмес, акчасы да жок болчу. Анын эртең бийликке барарын эч ким билген эмес. Садыр Жапаровго кызмат кылдык. Мен Назарбаев жөнүндө кино тартып, Назарбаевдин командасы менен иштешип калгам. 20-жылы пандемия бүтүп-бүтпөй, бизде шайлоолор башталды, парламенттик. Анан мени чакырышты ушу Биримдик партияга кызматташууга. Мен казак досторум акылдашсам, алар айтып калды: "Жолобоңуз аларга 5-октябрда Кыргызстанда переворот болот" деп. Мен Жапаровго, Ташиевке айттым. Анан биз мекенчил партия менен иштей баштадык. Мен жана президент болмушто эки талапкер түндүк түштүк. Болсо бизде кинодо чыгыш батыш деп, Жапаров менен Ташиев эки дос, экөөнү мен кинодо ошо сыяктуу
кеңешчи болуп жүрсөм, ошол шайлоо убагында ал кишилерге кеңешчи болуп жүрдүм. Анан кийин Жапаровдор бийликке келгенде мекенчил партиядан Жапаровду колдоо фонддун председателі болуп жүргөн Орозбек Алымжанов баш болгон көрүнүктүү мекенчилер келип айтты, сунуш кылыш калалы президентке сиз же гос секретарь, же министр, маданият министри, же президентке кеңешчи болуп мамлекеттик кызматка барбайсызбы деп. Мен айттым, жок, мен мамлекеттик кызматка барбайм. Мен кино тартып жүргөм, Семетейди тартсам, Манасты дүйнөгө чыгарсам, ошол жактан мен чоңураак кызмат кылам деп. Ага чейин мен 15-16 жылдары Назарбаев тууралуу фильм тартып, Нураке ыраазы болуп, Бекболот Телеухан Кайрат сатып алды. Эниси экөө фильмди көрсөтсө Нураке айткан экен, бул жигитке рахмат айтып, ыраазы кылып койгула деп. Аны эми агесте түшүнүк бар да, кызматтагыларды ыраазы кылыш үчүн кызмат бериш керек. Ал учурда Атамбаев менен Назарбаев жакшы болчу, айтты, маданият министрликке айтпайлыбы сизди деп. Мен айттым, жок дедим. Эмнеге дейт. Мен маданият министри болуп барайын. Маданият министрлигинде силердин Казакстанга окшогон миллиарддаган доллар бюджет жок. Бир чоң иш жасоо мүмкүнчүлүк жок чоң иш жасоого. Экинчиден, чыгармачылыкта бүт жерде көпчүлүк адамдар мындай айтканда халтурщик болот. Алардын баары наам бер деп келет. Ошентип 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт, анан айтат, душмандар көбөйөт, наам бербей койду, ичи тар экен дейт. Эч чоң иш кыла албасаң, мына эмнени кылды дейт. Анан көрө эркин чыгармачылыкта жүргөнүм жакшы. Мен 2010-жылы ошо революциялардын астында Бакиев бийлигинде Ак жол гезитинде башкы редактор, Ак жол партиянын пресс-секретары болгом. Бакиевтер кеткенден кийин биз абдан мындай немеде калдык, куугунтукта. Ошондон мен ойлогом, экинчи мамлекеттик кызматка барбайм деп. Ал деле мамлекеттик кызмат эмес болчу. Анан күнгө жакын жүрбөш керек, күйүп каласың деген сөз бар да. Чыгармачылык менен жүрүш керек. Мен Совет Кыргызстанда иштеп жүргөндө илгери эле ушу 90-жылдар болуш керек. Ушу ак үйгө сунуш кылышкан. Жок, мен чыгармачылык менен беттеп алгам. Андан кийин бир топ кызматтарга сунуштар болгон. Мен кызматка барган жокмун. Мен чыгармачылыктын артынан жүрөм. Чыгармачылык менен буйруса жалаң чыгармачылыктын өзү да чоң нерсе. Мисалы мен мына айтып атпайм, ошо Манасты чыгарзак деп. Анан жана мен айтып калганым 3 жылдан бери Кыргызстандан четте жүргөнүм. Кыргызстанда бир топ баягы көрө албагандарбы, душмандарбы, Манасты тартырбаш керек деп аргандай органдарга чейин кайрылышты. Жана азыр динчилер соттошуп жүрбөйбү? Бул эми уголовный кылмыш эмес. Ошондой да тоскоолдор болбосун деген ой болду. Бирок азыр эми Манасты мен өткөрүп койдум. Азыр финансирование болот. Азыр эми мен болсом дагы менсиз деле уже Голливуд бул кинону тартат. Мен сценарист катары жумушумду жазадым. Голливудтан продюсер болот. Мен экинчи продюсер баягы Кыргызстандан кыргыз кийимдерин, буюмдарын көрсөтүүчү, уюштуруучу катары болуп калам да. Сиздин айланаңыздагы адамдардын айтуусу боюнча жашоодо, саясатта аналитикалык кандайдыр бир көз караштарыңыз, аналитикалык алдын ала жүргүзгөн маалыматтарыңыз, сөздөрүңүз дал келип калган учурлар көп болот экен. Жана ошондой эле сиз тарткан Президент жана Бомж фильминде сиз азыркы саясий абалды кандайдыр бир деңгээлде ошол мезгилде эле чагылдырып кеткен деп айтышат. Ошол жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, бул сиздин интуицияңызбы, же мүмкүн сиз аналитиканы туура жүргүзүү жөндөмүңүз күчтүүбү? Ушу президент Бомж чыкканда көп кызыктар болду. А дегенде мисалы мага чоң эле кызматта жүргөн адамдарды чалып депутаттар экөө айтып атпайбы, мелдешип атабыз, президенттин ролун прототип, бирөө Акаев дейт, бирөө Бакиев дейт. А мен айткам, бул жалпылаштырган образ деп. Андан кийин мына президент Бомж 2-3 чыккандан кийин айтышты. Асхат Сулайманов аткарды президенттин ролун. Мурда бензин сатып жүрүп, кийин түрмөгө туруп чыгып президент болду. Садыр Жапаров прототип, сиз ошондой эле айткан экенсиз деп. Анан дагы кызыгы, ошо президент Бомж 2-де өнүгүү партия демөөрчүлүк кылып, ала партия жөнүндө айткам, ошол жерде мындай саптар бар болчу. Өнүгүү партия 14% менен 3-орунду алат деген, бул 13-жылы. Кийин 15-жыл бекен айтор өнүгүү партия чын эле 14% алган. Өнүгүү партиянын балдары күлүп атпайбы, сиз ошондой эле бизге процент канча болоорун айтып койгон экенсиз деп. Анан дагы бир айтып атышты, президент Бомж 3-тө президент баягы маска тагынып чыгып атат да. Бул 17-жыл тартылган кино болчу. 18-жылы. Анан айтышты, кийин элдин баары маска тагып кетти, сиздин астын ала билесизби дегенде суроо болуп атпайбы. Эми ал мындай да, мен
ошо 10-жылы ата журт партияга гезит чыгарып, апта ошондо айткан биринчи орунду ата журт алат десем, түндүктөгү тенденция Бакиевчилер жаманатты болуп аткан, Атамбаев келип, жаңы тиги убактылуу өкмөт, Текебаев, Сариев, Атамбаевдер күркүрөп турган кез, анан каяктагын айтасың дешкен да. Чындыгында эле кийин биринчи орунду алды. Ал көз ачыктык эмес, ал байкоо, прогноз. Өткөндө бул бийликте жакшы кызматта жүргөн Кудурет Тайшабаров айтып атпайбы, Явангую Ташиев президент болот, Борборду Жалал Абадка көчүрөт деп. Ооба, ошол кезде саясий аба ырайы ошондой болуп турган. Азыр мына астын үстүн болуп алмашып кетти. Анызгандай саясатта аналитика кайка баратканын байкагандар байкап айтып турат. Саясий кинодо деле ошондой да. Мен алардын баарын мен көз ачыктык кылган эмесмин. Мен өзүм оюмдагыны жазгам. Анткени адам турмушта жалаң Кыргызстанда эмес, дүйнөдө көп болот. Мисалы үчүн кинодо бирдеме айтылса, кийин турмушта туура келип калган. Бул аналитика. Өмүрзак ага, сиз көп убакыттан бери Европада, Америкада жашап жүрөсүз. Азыркы убакта Америкадагы жашоо турмуш жана биздин мекендештердин жашоо турмушу, жетишкен ийгиликтери же болбосо кандайдыр бир кызыктуу окуялары болсо айта кетсеңиз. Америкага мен мындан 3 жыл мурун биринчи жолу бардым. Нью-Йорктогу кыргыздар диаспоранын активисти Урманбетов Жыргал деген жигит тозуп алып, үйүнө алып барды. Анан келинчеги менен таанышып, Американын жашоо шарт тууралуу сүйлөшүп отурабыз. Анан айтып атпаймынбы? Сен эмне жумуш кыласың десем, кемпир багам дейт. Кемпириң канча жашта десем, 99да дейт. Ой, ал базабы? Ажатканага өзү бара алабы? Десем, ой, басмак тургай, фитнеске барат дейт. Анын бир жолдош кызы келип калды, дос биргиштешкен. Адан сурап атпаймынбы? Сен эмне жумуш кыласың? Десем, мен да кемпир багам дейт. Сен кемпириң канчада? 101де. Базалабы өзүнчө 101деге? Десем, басмак тургай, казиного барат дейт. А мен таң калдым, анан кийин баягы анан бара-бара элдин турмушу менен таанышып, ал жерде мисалы Нью-Йорк, Лос-Анджелес көп шаарлар океандын жээгинде, аба таза. Анан кийин алган айлыктар болсо, мисалы биздин кыргыздар деле орточо бир дегил Америкада орточо айлык бул $5000 да. Мындан 3 жыл мурдагы маалымат. Айлык кенен, нефть жайында, аба таза, ошон үчүн жана узакка жашайт экен. Ал түгүл мен ушу Голливудтан иштешип калдым. Роджер Янг, атактуу режиссер. Ал мисалы үчүн бир топ кинолордун режиссеру, продюсеру болгон. Иисус Христос, Рим империясы, окумуштуу Диснейленд деген фильмдер тарткан. Анан мен Манас боюнча талкуулашып, ойлорун айтып, анан баягы мен ал кишини чакырып иштешүүгө. Анан менен сурап атпайбы, сен канча жаштасың деп. Мен жаңы эле баргам, оюмда эчтеме жок. Кыргызстандын эмеси боюнча мен 63-кө келип калдым, пенсия жашына келдим десем, күлүп атпайбы? Сен 63 жапжаш экенсиң да, мен 85те мен дагы эле кино тартып атам. Неме сага окшоп четтен келген, илгери Япониядан келген биз көрүп калдык. Курасава 93 жашка чейин кино тарткан. Деп ошентип атпайбы? Демек бул ушу Америкадагы жашоонун жогорку айлыктардын өйдө экендиги, жашоонун өйдөңкү деңгээлде экендиги, биздин кыргыз балдар кыздарыбыздан ушу 1-2 жыл мурун 50.000ден 100.000ге чейин иштеп атышты эле. Алар Кыргызстанды көтөрүп, тапкандан жарымызын өздөрү жумуш жасап, жарымызын Кыргызстанга салып, экономиканы көтөргөнгө чоң үлүш кошуп атты эле. Но жакынкы 1 жылдан бери саясат өзгөрүп, талаптар катуу болуп мигранттарга, көптөрү азыр кайра Кыргызстанга келип атат. Бүгүн бизде, биздин каналыбызда коногубуз жазуучу, сценарист, кинопродюсер Өмүрзак Төлөбеков агайыбыз болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы да колдоп, коштоп, каналга катталууну унутпаңыздар. Сиздер канчалык көңүл бөлүп, колдоп, коштоп турсаңыздар, биздин каналыбыз ошончо өнүкмөкчү. Кийинки көрүшкөнчө.